Бүгүн дагы ушундай кезектеги видео сабагыбызды даярдап жатабыз. Бул бүгүнкү видео сабагыбыз ошол даярдалган парникке кантип биз жашылча үрөндөрүн эгебиз. Ошол жөнүндө сиздер менен бүгүн кеп кылабыз. Урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар, эгүү мезгилинде эң көңүл берүүчү нерселер биринчи кезекте ошол өсүмдүктүн жашылчанын эгүү схемасын өтө туура сакташ керек. Эгүү схемасы деген эмне? Эгүү ыкмалары кандай жүргүзүлөт? Мына биз бүгүн сиздер менен катарлатып эгүү ыкмасын көрсөтөбүз. Ал кантип жүргүзүлөт? Катарлатып эгүүдө біз өткөнкү сабакта сиздерге көрсөткөндөй маркерлердин жардамында биринчи катарларды бөлүп алабыз. Ал катарлардын аралыктары 3,5 сантиметрден болуп, ал эми урукту жакшы, текши, мындай өнүп чыгуу үчүн көчөттөрдү кийин жакшы эркин өсүш үчүн анын схемасы, эң жакшы схемасы болуп, ошо катар аралыктары 3 сантиметр, 3,5 сантиметрден болуп, ал эми үрөндөрдүн аралыктары 1,5 сантиметрден кылып туруп эгилүү жакшы ыкмасы болуп эсептелет бул. Эми эгүүнүн ыкмалары дыйкандарда ар түрдүү ыкмалары колдонуп келгенде, бир убактарда, бир мезгилдерде биздин дыйкандарыбыз көпчүлүгү үрөндү мындай чачып себүү колдонушуп келген, чачып себүүнү колдонушуп келген. Бирок азыр мындай ошо технологияларды, бир изилдөөлөрдүн негизинде биз азыркы айтып өткөн мына бул катарлатып эгүү ыкмасы дээрлик бардык дыйкандарыбыз тарабынан колдонуп келип жатат. Эмне үчүн ушундай ыкмага өттүк биз? Биринчи кезекте ошол өсүмдүктөр үчүн бири-бирине атаандаштык токтолуп, ар бирине өзүнө керектүү болгон азыктануу режими сакталат. Ушул схеманы, ушул ыкманы колдонгондо. Экинчи кезекте баягы сейип чачкан ыкма менен бул ыкманы биз изилдеп салыштырып көргөнүбүздө, булардын чыгуусу бир мезгилде текши чыгат. Бул дегени өсүмдүктөрдү кийин жашоосу, кийин фазалары дагы бирдей абалда жүрүп турат. Бул өсүмдүктөрдү эркин өсүп, жакшы тамыр системага ээ болуп, анан булардын натыйжасында кийин түшүмдүүлүк, жакшы түшүм берүүчү өбөлгөлөрдү түзүүгө бул ыкма шарт түзүп берет. Эми бизде мына долбоордун алкагында негизинен 4 жашылча түрүн өстүрөбүз. Булар болгар калемпири, пекин капустасы, анан тоголок капуста жана помидор болуп эсептелет, өстүрүлүп жатат. Эми биз сиздерге көрсөтүп аткан мына бул азыр жерде мына капуста, тоголок капустанын үрөөнүн кантип эгүүнү көрсөтүп беребиз. Мына азыр карап көрсөңүздөр, бул жерде бул ыкманын биз мына көрүп турасыздар, катарларын аралыктарын 3 сантиметрден кылганбыз. Мына аралыктын, үрөөндүн аралыктарын көрүп турасыздар, 1 сантиметрден. Бул өтө так анан бардык жерин бирдей кылып эгүү жүргүзүлүш керек өзү негизинен. Мына азыр көрүп турасыздар, парнигибиз өтө жакшы даярдалган. Анан мына бул ошол схема, биз көрсөтүлгөн схема өтө так жүргүзүлүп жатат. Мына эми урматтуу фермерлер, үрөндөрүбүздү биз жайгаштырып алдык. Мындайча айтканда, үрөндү себип алдык, себип бүттүк баягы схема боюнча. Кийинки кыла турган ишибиз мына анын үстүнөн присыпка берилебиз. Присыпка берүү үчүн биз мынандай өтө жакшы чириген, аябай жакшы чириген нак чириндини колдонобуз. Көрүп турасыздар, бул бир аз нымдалат. Бирок нымдоону өтө жакшы кароо керек. Мындай ылайга окшоп бир жабышып калыш керек эмес. Чачып атканда бир өзүнүн бир сыпучестин сактап калыш керек. Калыңдыгы эми бул жерде мына бул калыңдыгы эгилип, мына үрөндөрдү эгер көрсөңүздөр, мына бул катарлар 1,5 сантиметр тереңдикте жүргүзүлгөн. Ошол 1,5 сантиметрге үрөндөр ташталган. Ошол мына бул присыпка ташталып аткан
kalındığı uşul nerseni jаап kalış gerek. Je bolsa mındayça aytkanda жарым сантиметрлик kalınlıkta üstünün prisipka berilet. Ошол prisipkadagı bir türdü bir öngдөй boluş gerek. Mına azır emi görüp turganыңızдарда biz üstünde prisipkаны berip büttük. Kийinki kıla turgan iş çarabız bul emi ayabay jakşı, öte jakşı kılıp sugat жүрgüzүү. Mına sugatlarda mümkün sözsüz türdө mınандай leyka çaçkıçtardын колдонуу менен жүргүзөбүz. Анан ошо көңүл буруучу нерсе сугат мезгилинде кээ бир жерлерде ушундай катаачылыктар болуп калат. Сугат жүргүзгөндө көбүнчө мына немелер ачылып калат. Үрөөндөр көрүнүп калат. Мына ушул ачылып чыгып калган үрөөндөргө дагы бир сыйра жеңил присипкаларды берип, үрөөндүн үстү жабылышы керек. Негизинен бул иш-чаралардын бардыгы жакшы бир түрдүү текши өнүмдөрдү алуу болуп эсептелет. Ал үчүн бизге негизинен эки көрсөткүч өтө маанилүү болуп эсептелет. Бул биринчиси ушул парниктин ичиндеги температура, экинчиси нымдуулук. Экөөнүн бирөө дагы бузулганда өнүмдөр пайда болбой калышы ыктымалы болуп калат. Ошондуктан мына бул эки көрсөткүчкө өтө чоң көңүл бурулуш керек. Температуралык парниктин ичиндеги микроклиматты температуралык режимин жана нымдуулук режимин өтө жакшы сакташ керек. Мына урматтуу фермерлер, мына сугатты жүргүздүк. Бул жерде эң көңүл буруучу нерселер мына сугат жүргүзгөндөн кийин көпчүлүк мезгилдерде мына карап көрсөңүздөр, мына уруктар кайра чыгып калды. Мындай нерселер бардык жерде болушу мүмкүн, мындай көрүнүштөр. Ошондуктан сөзсүз түрдө сугатты берип бүткөндөн кийин ачылып калган үрөөндөргө дагы бир жолу мына биз эккенден кийин берген чириндеден даярдалган присипканы кайра дагы жеңил түрдө мына уруктардын үстүн жаап, мындай кылып туруп присипка берип коюшубуз керек. Бул албетте сөзсүз түрдө аткарыла турган иш-чаралардан бири болуп эсептелет. Себеби үстүнө чыгып калган үрөөндөр тез кургайт, нымдуулук жетишпей калат дагы, өнүмдөрдүн пайда болушу начарлашат. Мына эми бизде мындайча айтканда эгүү процессин бүттүк. Эми өнүмдөрдү пайда болушун күтөбүз. Биз ошол эгип бүтүп, сугарып бүткөндөн кийин парникке мынандай аралыгы 1 метрдин тегерегинде кылып туруп мынандай дугаларды коебуз дагы, үстүн мына пленка менен жабабыз. Мунун ичинде ошол биз айтып өткөн микроклиматты сакташыбыз керек. Өнүмдөр, жашылчалардын өнүмдөрү пайда болгонго чейин, мындайча айтканда өнүмдөр чыкканга чейин температура 28-30 градустун тегерегинде болуш керек. Чыгып алыш үчүн жетиштүү нымдуулук болуш керек. Бул нерсени көзөмөлдөп туруш керек. Ошол парниктин ичинде мына бул немеге үрөөндөр турган жерге жакын жерге сөзсүз түрдө термометрлер коюлуш керек. Ушул нерсени байкоо жүргүзүп туруш керек. Дагы бир жолу айтам, өнүмдөр пайда болуш үчүн 25 градустан 30 градуска чейин температура жогору болуш керек. Ошондо анан кийин жакшы өнүмдөр пайда болот. Биринчи өнүмдөр пайда болгондон кийин сөзсүз түрдө температураны 12 градуска чейин түшүрөбүз. Мындайча айтканда суураак аба керек. Эмне үчүн? Бул өсүмдүктөрдө, ошо дыйкандар өстүрүп жатканда өсүмдүктөрдө мындай өзүнүн нормасынан ашыкча өсүп кетүү процесстери, проблемалары болот. Мындайча орус тилинде буну вытягивание рассады деп коет. Көчөттөр ашыкча өсүп кетет. Мына бул ошол температураны чыгып алгандан кийин 10-12 градуска чейин түшүрүү, мына ошол ашыкча өсүп кетүүнү алдын алат. Андан кийин өсүмдүктөрдүн эң жагымдуу температурасы болуп, бул 18-20 градус. Мындайча айтканда түнү мүмкүн болушунча градус 12-15 градустан түшүш керек эмес, ушул парниктин ичинде. Мына ушундай нерселерди аткарышыбыз керек, көчөттөрдү уже чыгып калгандан кийин.